Гиктен алган үйдү ижарага берсе болобу? Буга чейин мамлекеттен ипотекалык программа менен алынган Скрябин көчөсүндөгү үй ижарага берилип жатканы тууралуу соц тармактарда жарнама тарап, коомдук талкууга түшкөн. Интернет колдонуучулары ипотекага алынган үйдү ижарага берип жатса, демек батир ээсинин башка жашаганга үйү бар экен деп божомолдоп, бул жагдайды териштирүүнү талап кылышкан. Андан сырткары айрымдар батир алгандардын тизмесин ачык жарыялоо керек деген пикирде. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаев мамлекеттик ипотекалык компаниядан алынган батирлер ижарага берилген учурда кайра мамлекетке кайтарылып, кийинки кезекте тургандарга берилерин эскертти. Тубанбаев ипотеканы төлөп бүткөндөн кийин гана батир ээси үйүн ижарага берерин же сатып жиберерин өзү чечерин айтты. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания азырынча үйлөрдүн ачкычтары гана берилгенин белгилеп, расмий макулдашуулар аяктаганга чейин батирлерди ижарага берүү мыйзамсыз экендигин билдирди. Учурда интернетте жарыяланган жарнама боюнча териштирүү жүрүп жатат. Мамлекеттик ипотекалык компания жакынкы күндөрү батир алгандардын тизмеси сайтка жарыяланат деп Медиа Хабга билдирди. Мамлекеттик программа боюнча жеңилдетилген шартта үй алууга кезекке тургандардын тизмеси өткөн жылдын октябрынан бери жаңылана элек. Былтыр декабрда президент Садыр Жапаров ипотекалык үйлөрдүн ачкычын тапшырып жатып, 4-5 жылда мамлекеттик ипотекага кезекке турган бардык жаран үйлүү болорун билдирген. Учурда 40 миңден ашуун киши ипотекалык батирге кезекке турат. Мамлекеттик ипотекалык компания элди арзан турак жай менен камсыздоо максатында түзүлгөн. Кыргызстандагы айлык акы менен жеке компаниялардан үй алууга бардык эле адамдардын чамасы жете бербейт. Анткени Кыргызстанда орточо айлык акы 35 миң сомдо түзөт. Муну мамлекеттик статистика комитети эсептеп чыккан. 35 миң сомдо тамак аштан жана жол киредин арттыруу дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан дагы жыл сайын мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке тургандардын саны көбөйүп жатат.